Жаңылыктар 11 каналында, алар тууралуу кыскача. Чегараны бузган чет элдиктер кармалды. Польшалык жарандар бекеттердеги объектилерди видеого тартып жүрүшкөн. Аларда чегара маселеси коопсуздук кеңешинин жыйынында талкууламай болду. Ал эми Сирияда абал оорлоду. Белдүү эл аралык уюм аба соккуларынан өлгөн жарандардын саны 60-тан ашканын кабарлады. Ошол эле маалда Францияда бейбаштык жасаган жарандар камалды. Эмгек кодексиндеги өзгөрүүлөргө каршы акция буга карабастан ири шаарларда улантылбай болду. Кийинирээк алдагы мүнөттөрдө баяндайбыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул, саламатсыздарбы дегенде жергиликтүү жаңылыктардан баштайбыз. Кыргыз-тажик чегарасында мыйзам бузган чет элдик жарандар кармалды. Маалыматтарга караганда алар Сары Таш чегара бекетиндеги объектилерди видео камерага тартып жүргөн. Польшанын 2 жаранын чегара режимин бузгандарды кармоо маалында биринин өздүгүн тактаган документтери жок болуп чыккан. Учурда чегара мыйзам бузгандар польшалыктар улуттук коопсуздук кызматынын аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Иликтөө иштеринин жыйынтыгы менен аларга административдик жаза тартылмакчы. Аларда коргоо кеңеши 30 апрелде чегарадагы кырдаалды талкуулоого чогулмай болушту. Мамлекеттик резиденцияда өтө турган жыйын жабык эшик артында өтөт. Соңунда гана журналисттерге маалымат жыйын өткөрүлөрү айтылууда. Эске салсам, Аксы районундагы такталбаган аймакка өзбек чегарачыларынын аскерлердин техникаларын коюп алган окуясынан кийин курчуган. Ал чыр чегара кызматтарынын башчыларынын эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнөн соң чечилген болчу. Дүйнө жаңылыктарынан Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Ян Эгеланд акыркы 48 сааттын ичинде Алеппо менен Хомсто абал курчуганын билдирди. Аба соккуларынан ооруканалар, бир катар имараттар талкаланып, 60 адам мерт кеткен. Дарыгерлер болсо Алепподогу ооруканада 30 адам каза болгондугун маалымдады. Соңку 10 ичинде тараптардын тирешүүсүнөн 150 адам көз жумган. Эл аралык уюм Орусия Сириянын түндүгүндөгү оппозиция көзөмөлдөп турган аймактарга акыркы убакытта өзгөчө тездик менен абадан сокку уруп жаткандыгын айыптады. Орус тарап Сириядагы жалгыз союздашы Башар Асадты болушунча колдоп жаткандай туйлат. Ошондой эле жакында эле келишилген ок чыгарууну токтотуу мезгили жакындаган сайын бириктин позицияларын бекемдөөгө аракет кылгандай сезилет. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Филипп Хаммонд болсо, орустар кааласа муну тез эле токтотуп кое алышат. Алар болгону чыныгы оппозицияны бомбалоону токтотуп, же болбосо соккуларын чыныгы террорчуларга буруп койсо эле абал оңолуп кетчүдөй. Бирок эгерде алар оппозициялык топторду бомбалоолорун уланта берсе, оппозициялык күчтөр курал колдонуусун токтотот деген ой туура эмес. Бул ишке ашпайт деп белгиледи. Ошол эле маалда Франция полициясы каршылык акцияга чыккандардын 30га жакынын камады. Франс пресс агенттиги түндө болгон башаламандыкта полиция менен кагылышуу болуп, автоунаалар өрттөлгөнүн жазат. Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдүн киргизилишине карата каршылык билдирип жаткан француздардын нааразычылыгы Марсель, Нант, Гавр шаарларында да уланууда. Беле кетсек, Франция бийлиги жумуштан айдалган кызматкерди коргоо боюнча кодексте жазылган бир катар пункттарды алып салууну көздөп жатат. Уюштуруучулар болсо буга карабай 1-майга чейин каршылык акция улантыларын билдиришүүдө. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө көрүңүз. Казакстанда президент Назарбаевдин чуу көтөргөндөрдү жазалоо буйругу аткарылды көрүнөт. Казак бийлиги жер маселесине нааразычылык билдирген карапайым элге күч колдонду. Жол кырсыктары көп катталган кооптуу өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан алдыңкы орунда турат. Кырсыктарды азайтууга патрулдук кызматтын пайдасы тийбей жатканы сындалууда. Ошондой эле бүгүн Бишкек калаанын туулган күнү, кылым ашкан шаар күнүн белгилөө шаан шөкөттөр менен белгиленди. Кийинирээк алдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Актау шаарындагы митинг күч менен таркатылгандыгы айтылууда. Чогулгандар президент Нурсултан Назарбаевдин сындай баштаганында полиция кийлигишип, аларды күч менен кууган. Ошондой эле митингге катышкандарга түшүнүк кат жаздырып жатышкандыгы кабарланды. 28 апрелде болсо Актөбө жана Семей шаарынын жүздөгөн тургундары өкмөттүн жерди 1-июлдан тарта аукцион аркылуу менчиктештирүү планына нааразычылык билдирген. Жер сатууга каршы митингдер 24 апрелде Атырау шаарында башталып, анда аянтка миңдеген адам чыккан болчу. Ошол эле учурда президент Нурсултан Назарбаев 26 апрелде жер сатылат деген чагымчылдарды жазалоого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарба аянттарын келишимдин негизинде гана 10 жылдан 25 жылдык мөөнөт менен ижарага гана алышаарын ырастаган болчу. Бул аралыкта Казакстандын башкы прокурору Жакып Асанов жерди менчиктештирүү жөнүндө жалган маалымат таратуу кылмыш болоорун эскертти. Ошондой эле прокурордун айтымында Казакстанда эми чет элдиктер дагы жерди жеке менчик алышы мүмкүн деген маалыматтарды жалган деп атады.